Саламатсыздарбы урматтуу консультанттар. Кайрадан сиздер менен Исакова Жаркын. Бүгүн биз обратная связьга кантип жазабыз ошону үйрөнөбүз. Баарыбыз тең личный кабинетке киргенди билебиз. Личный кабинетке кирип алып туруп, ылдый жылдырсак, мына обратная связь деген бар. Ошону басабыз. Анан продолжитти басабыз. Бул жерге деген фамилиялыктен ар кандай көйгөйлөрүбүз менен кайрылсак болот экен. Мисалы үчүн фамилиябызды жазып атканда тамгаларыбыздан туура эмес болуп, ката кетип калса оңдоп бериңиздер деп сурансак болот экен. Же болбосо акчаны салып атып, которуп атып, башка бирөөгө которуп алсаңыздар, ошону карап бериңиздер деп сурансак болот экен. Дагы бул жерде шаг программадан калып калсак дагы ошону сурансак болот экен. Мен мисалы үчүн сураныч деп жазам. Сураныч шаг программамды карап бериңиз деп ылдый түшүп туруп, шаг программамды карап улантып жок, шаг программаны улантып бериңиздер деп анан отправить басабыз. Мынакей мои обращения дейбиз. Эгерде биз ошо обратная связьга кат жөнөткөндөн кийин карап турабыз. Эгерде ошол жер кызыл болуп турса, анда алар окуп өзүңөргө сиздерге жооп жаза элек болуп калат. Эгерде бул жер кызыл эмес, башка өңдө болуп өзгөрүп калса, аны карап өзүлөрү жоопторун жазат. Сиздер ошо кат менен кайрылгандан кийин карап ачып өзүңөрдүн личный кабинетиңизге кирип карап туруңуздар, анан жооп аласыздар. Ошентип өзүңөрдүн көйгөйлөрүңүздү жазып, паперликтен сурап алып турсаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарыңар үчүн чак рахмат. Саламатта калыңыздар.